Құран аятына, жалпы сахих хадистерге бұл хадис өзі қарсы келе алады. Біз bir mazhab taqlid qilsak yaxshi bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Thumma ma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Қалған жолдорды қошып тұрып, ошоға bir misal келтірсем да. Мысалы, хадис Абдулла Масудтун. Ошол Абу Нуайм Ал-Асбахани Тибн Набауиде чыгарган. Эми калган бардык алымдарды айткан. Ошол жерде хадисте иллаларды эсептеп кетсек, айыптарды Сейф ибн Мискин айтты. Ал жөнүндө Ибн Хиббан, Вахаху ибн Хиббан дейт. Дахаби айткан өзүн талхисте. Ошондой эле Масуди ихтилат болгон дейт. Абдурахман өзүнүн атасынан кичеке кезинде угуш мүмкүн эмес дейт. Анткени хабар шибхул мавду, бул мавдуга жакын. Ошондой эле шахид башка тариктен келген хадисте ошол эле имам Абу Нуайм өзүнүн Тибн Набауиде алып чыгарган. Ошол жерде Муса ибн Мухаммад ан-Насаини дагы ошондон туура эмес экенин айтып жатат. Себебинде бул жерде Муса ибн Мухаммад ан-Насаи деген киши жок деп айтылып жаткандыгынан. Мына ошол себептен биз бул хадистерди хасан даражасына чыгара албайбыз деп жатат. Келиңиздер, мен ошол тарихтерди, жолдорду бир кошуп туруп, бир мисал келтирейин дедим да. Бул Сахих Муслим. Сахих Муслим имам ан-Науойдун шархы. Менде тахкик 9-чу том. Хадистин номери 2789 номерде хадис. Хаддасани Сурейж ибн Юнус ва Харун ибн Абдулла. Имам Муслим айтат, бизге Сурейж ибн Юнус, Харун ибн Абдулла айтты дейт. Кала өкө айтты дейт. Хаддасана Хаджаж ибн Мухаммад, Хаджаж ибн Мухаммад айткан бизге дейт. Кала ибн Журейж айтты дейт. Ахбарани Исмаил ибн Умайя, Исмаил ибн Умайя ма кабарды берди. Ан Айюб ибн Халид, ал Айюб ибн Халидтен. Ан Абдулла ибн Рафи, ал Абдулла ибн Рафиден. Маула Умму Салама. Ан Аби Хурайра, Абу Хурайрадан. Кала, Абу Хурайра айтты дейт. Ахада Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям биядейя. Аллахтын элчиси мен колуман алып мындай деди дейт. Факала. Халакаллаху азза ва жалла турбата йома сабт. Аллах, улуу зат Аллах Таала жерди, топуракты суббота күнү жаратты дейт. Ва халака фихал джибал йоумал ахад. Жердин үстүндө тоолорду жекшембе күнү, воскресенье күнү жаратты дейт. Ва халакал шажара йоумал итнейн. Бакты понедельник күнү жаратты. Бакты деген өсүмдүктөрдү, бак тарактарды. Ва халакал макрух йоумут суласа. Жактырылбаган жаман нерселерди адам затына жакпаган, махлукаттарга да жакпаган, мисалы жер титиреп, ушундай кыйынчылык, апаттарды Аллах субхана ва тааля халака аны йоумут суласа, вторник күнү жаратты дейт. Ва халакан нур йоумал арбиа. Нурду среда күнү жаратты дейт. Хадисте. Ва басса фиха даваба йоумал хамис. Жер жүзүндө
жандыктарды жайылтты дейт четверг күнү. Wa khalaqa Adama aleyhisselam ba'dal asr min yawmil juma. Жума күнү асырдан кийин Адам алейхисаламды жаратты дейт. Fi akhir халq. Эң акыркы жаратуусу ушу Адам менен бүтү дейт. Fi akhir sa'a min sa'atil juma. Акыркы саатында дейт жуманын сааттарынан. Fima baynal asr ila al-layl. Кечик менен асырдын ортосу дейт. Мисалы шам менен асырдын ортосу. Келиңиздер ошол хадис жөнүндө мисалга ошол хадисти кеп кылмакпыз. Мына бул хадисте мындай маселе бар да. Бул хадисти имам Муслимдин хадисин кээ бир адамдарга азыр таң калыштуу болушу мүмкүн. Бул хадисти кээ бир алымдар, мухаддистер бул хадисти даиф дешкен. Муслимдеги хадис, Сахих Муслим. Эми ким даиф деген? Имам Али ибн ал-Мадани. Имам Бухаринин устаты. Имам Бухари ошондо айткан Али ибн ал-Мадани жөнүндө. Мен бир гана ошо Али ибн Маданин алдында өзүмдү кичинекей жөнөкөй сезем деген. Калган башканын алдында өзүмдү кичинекей сезчү эмес элем дейт. Ошол имам Бухаринин устаты Али ибн ал-Мадани. Яхья ибн Маин. Имам Бухари, имам Муслимдердин, имам Ахмадтардын устаты. Абдурахман ибн Махди. Бул имам Ахмадтын, имам Муслимдин бардык Ибн Аби Шейба чоң алымдардын, мухаддистердин устаты. Булар бир гана булар эмес, мурдакы алымдар. Кийинки алымдар ошолордун алардын бири имам Аль-Байхақи, мухаддис, айтат. Бир 3 илля менен, 3 себеп менен бул хадисти даифке чыгарышат. Биринчи илля, бул хадис риваятуху мауқуфан мин нақли Аби Хурайра радиаллаху анху ан Ка'б ал-Ахбар. Абу Хурайра аны кимден алган дейт? Пайгамбардан алган эмес аны дейт. Аны Ка'б ал-Ахбардан алган дейт. Имам Аль-Бухари айтат. Ва қала ба'духум ан Аби Хурайра ан Ка'б ва хува асах ат-Тарих аль-Кабир. Тарих аль-Кабирдин 1-чи том 413 бетинде имам Бухари айтат. Бул хадис пайгамбардан алган жок Абу Хурайра. Абу Хурайра Ка'б ал-Ахбардан алган. Эми Ка'б ал-Ахбар деген ким? Ка'б ал-Ахбар деген пайгамбардан улуу бир жашынан улуу бир 20 жашка. Йемендик еврей болот. Жөөт. Ал болсо мухаддрамин, мындайча айтканда, эки заманда болгон. Жахилиянда көргөн, кийин исламга да кирген. Ка'б ал-Ахбар пайгамбар заманында динге кирген эмес. Бирок мунун бир өзгөчөлүгү бул исраилеттарды жаттаганда Инжилден, Таураттан, жана пайгамбарлардын окуяларынан, алардан көп нерсени жаттаган. Йеменде яһуттар көп болчу. Анан Ка'б ал-Ахбар ошол киши пайгамбар заманында айттыгы динге кирген эмес. Кийин Абу Бакырдын заманында динге өтөт. Динге өтөт. Ислам динин кабыл алат. Ошол үчүн бул табиин болуп калган. Абу Хурайра табиинден алат. Ошол үчүн пайгамбарды заманында жашаган, бирок пайгамбарга шахада келтирбегендиктен, бирок кийин Абу Бакырдын халифачы доорунда динге өтүп табиин болот. Аны Умар Хаттабтын доорунда Мединага келет. Ошондой келгенде Ка'б ал-Ахбар ушундай окуялар айтат. Анткени пайгамбар айткан: "Хаддису ан бани Исраил ла хаража". Пайгамбар айтканда, Израиль улдар жөнүндө эмнени билсеңер айта берле деген. Анда эч бир күнөө болбойт деген. Баллигу анни валау ая. Менден бир хадис болсо жеткирле деген. Ошондо Абу Хурайра ошол Ка'б ал-Ахбардан ошол сөздү уккан экен. Бул мынаки имамдын китебин ачтык. Рахимахулла, Мухаммад Аджач аль-Хатибдин усул хадисте шу имам Байкуни дагы айткан: "Ума би иллати гумудин ау хафа
муаллалун индахум қад урифа. Бұл жанақындай хадис муаллал. Бұл қандай? Бұл хадис муаллал сыртынан проблемасы жоқтай тынч авалды. Бирок ғумудун, жанақындай ичинен бұл ушундай бір билинбеген ау хафа көп адамдарға билинбейт, бирок аны алымдар гана биле турган bir qadh, bir ayıp, bir özünçe bir mesele. Oşunda hadis dedi. Demek muallal hadis İmam Müslim'in qanday hadisке çıqat? İmam Müslim'den muallal. Muallal iki türde болады. Muallal je sanatda, je ravide. Бирок İmam Müslim'den бұл hadisinde iki жағында тең. Birinci жағын айталық. Рауи жағын қарайлық. Рауи жағында وَالصَّوَابُ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ ибн Аби Яхья. Негізінен ең тура риваят бұл хадис. Ибрахим ибн Аби Яхьядан келген дейді. Muttahim bil кәзіп дейді. Бұл жанақындай жалған менен танылған дейді. İmam Bayhaqi айтады. قال علي ибн al-Madani وما روى إسماعيل ибн Умайя أخذ هذا إلا من إبراهيم ибн Аби Яхья. Бұл хадисті İsmail ибн Умайядан алған емес. Бұл хадисті Ибрахим ибн Аби Яхьядан алған дейді. Ал болса табау аля залика Муса ибн Убайда. Муса ибн Убайда анын артынан ерчиде. Ар-Рабази. Ал болса ан Айюб ибн Халид. Ал болса Айюб ибн Халидтен алды. Илля анна Муса ибн Убайда бұл даиф. Қарала. Екі нәрсе. Бірінші Ибрахим ибн Аби Яхья muttahim bil kәзіп. Бұл жалған менен танылған. Екінші адам бұл хадистің içinde. Ким болды? Муса ибн Убайда. Бұл да даиф деді. Рауа ан Бакр ибн Шаруд. Аны Бакр ибн Шарудтан риваят қылған еді. Ан Ибрахим ибн Яхья. Ан Сафуан ибн Салим. Ан Айюб ибн Халид. Мұның бардық иснаттары даиф дейді. Бұны имам Байхақи Асма ва Сифат деген кітабында айтып жатады. Анда Müslimде хадисті албаш керек, сонда ошондай хадистің ережелеріне түшіп қалып жатпайбы? Üçüncü illa muhalifa zahirel Kur'an Kerim. Kur'an'ın негізгі текстіне қарсы шығып жатады. Анткени Құран Кәрімде бианна халқус самават ва ард ва фихима тамма фи ситтати айям. Асмандар менен жердегі жаралыш 6 күнде бүткен. 2 күн асман үшін, 4 күн жер үшін арналған. Егерде мұны тереңірек оқым десеңіздер, тафсир Фуссилат сүресі 9 аяттан 12 аятқа чейін. Бирок амма захир хадис турбат анна халқул ард. Бұл хадис 7 күнде бітеді. Birinci qaysi күні башталды? Суббота күн. Суббота күні, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, андай кен 7-ші күні адам жарылады. Құран аятына, жалпы сай хадистерге бұл хадис өзі қарсы келеді. Ошол үчүн имам Муслимдин ошол хадисине имам Бухари каршы чыккан. Назааху имам Бухари фихи ман хуа а'лам минху. Имам Бухари андан да күчтүү болгон хадис илимде. Кимдер да каршы чыкты? Яхья ибн Маин, Али ибн ал-Мадани, Абдурахман ибн Махди. Булар каршы чыгышты. Табайяну анна хада галат. Бул ката дешти. Неге? Экинчи жагынан. Биринчи рауилер кандай экен? Экинчи жагынан бул пайгамбарга таңуланган сөз дейт. Бул пайгамбар айткан жокмун дейт. Буну Каб ал-Ахбар айтты. Экинчи кадх ал-илла муаллал ал-ма'лул каякта жатат? Матында.
Бұл пайғамбардан албап тұр Абу Хурайра. Кааб ал-Ахбардан. Кейін албетте ал Исраилдердің сөзін айтып жатқанын ошоны адаштырып алып тұрды. Бирок мен маселеде мен ишенерим. Себебен кейбір алымдар бұл имам Муслимнің хадисин сахих деген. Бирок мен екі тарабын колдош керек. Неге? Анткени екі тараптың өз иштихатын келтирип атат. Неге мен бір тарабына карманып туруп, экинчи тарабын айыпташ керек? Ошондой эле жанакы хадистерде экинчи Абдулланын шахидинде ошондой эле ал жөнүндө хаким айтты деген, ошондой эле Сухайб ар-Руминин шахиди ошол хадис. Бул хадистерин барын бириктирсең, жанакындай Сейф Мискин, Масуди, ошол эле Муса ибн Мухаммад Насаи, булардын бардыгын айыпка чыгарышты, туура. Мен ага менен каршы эмесмин. Бирок андай айыптар, андан да катуу айыптар имам Муслимдин сахих хадисинде бар го. Эмнеге аны унчукпайбыз? Андыктан уйдун эти зыян деген хадисти жокко чыгарсак, эч бир хасан даражасын жеткирбесек, анда Муслимдин хадисин жокко чыгарыш керекпиз. Бирок эскертем, Альбани бул маселеде Муслимдин хадисин сахих дейт. Ал өзүнүн тахкикинде Муслим хадисин кенен шарттап берет. Альбани бул хадисти сахих деп атат. А мен бул жерде Бухаринин сөзүн, Ибн Хажардын, Шейхул Ислам Ибн Теймиянын, дегеле бул жерде имам Байхакинин сөздөрүн сиздерге дайыл катары алып келип жатам. Ошондой имам Ибн Кайым аль-Жаузия Аль-Манар Аль-Муниф деген китебинде, ошондой Ибн Мулаккин өзүнүн Тухфатул Мухтаж деген китебинде, Тухфатул Мухтаж 2-чи том 563, ошондой Аль-Манар Муниф 84-чи бетте. Бул алымдар дагы бул хадисти даиф дейт. Ошон үчүн билип коюш керекпиз да, муаллалдын эгерде эки жагынан кадых болсо, кандай кадых болуп жатат бул жерде? Бул жерде ал пайгамбардын сөзү эмес деп атат. Кааб Ахбардын сөзү деп атат. Бул катуу сөз. Бул жерде эле шибх болуп атпайбы? Андыктан менин бул дираса кылганымдын негизги жеринде айтып кетсем, биз салаваттуу, адилеттүүлүктү кармайлык. Мусулмандар эки тарапка талашып урушпайлык. Анткени эки тараптын тең далилдери бар. Эч качан бирөө гана туура, бирөө гана туура эмес болуп калбайт. Ал бир гана акыйда маселесинде. Фикх маселесинде ар бир тараптын өзүнүн карманган жери бар. Биз бир да шейхти таклид кылбаш керекпиз акыйдада. Бир гана Ханафи мазхабтабы, Шафи мазхабтабы, Ханбали мазхабта таклид кылабыз. Бир мазхабты таклид кылбаганда биз истинбат кыла турган хадистерди каяктан өзүбүз алмак белек. Биз чоң бир муштахид, факих, усули, алым эмеспиз да. Демек, фикх маселесинде биз бир мазхаб таклид кылсак жакшы болот. Эгерде ката болуп калса да акыр бир соомуна биз ээрчейбиз. Бирок балким биздин айтып жаткан сөзүбүз бир адамдын акыйдасын таклид кылбаш керекпиз. Акыйдада Куран жана сүннөт гана болуш керек. Аллах айтты, пайгамбар айтты болуш керек. Мирзөдө сенин пайгамбарың ким дегенде, менин пайгамбарым Абу Ханифа, менин пайгамбарым Малик, менин пайгамбарым Шафии, менин пайгамбарым Ахмад деп калбайлык. Менин пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деп жооп бериш үчүн биз таклид кылабыз. Ахлу сунна вал жамаат. Бардык имамдар кайсы маселесинде сахих жагын карманса, ошол жагын айтабыз. Бир имамды чектебейбиз. Эмки сабакта жалпы дагы карай турганда маселелер бар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.